Республикасының коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы ишке ашырып жаткан долбоор, бул жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбооруна кошумча каржылоо долбоору. Долбоор Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин долбоору Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып атат. Долбоор 2020 жылдан бери ишке ашырылып келүүдө. Долбоордун эң негизги максаты бул жергиликтүү коомчулуктун демилгелерин колдоо. Ушул Кара-Камыш айылдык аймагына караштуу жергиликтүү тургундар ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталган баягы иш-чараларды аныктап чыгышып, каржылоо алышкан. Бул жерде ушул долбоордун алкагында 29 боз үй сатып алышып, бүгүнкү күндө туристтерге кызмат көрсөтүүнү башташты. Аристин коомчулукту колдоо долбоорун айылыбыздан 15 адам болуп биригип, бир кооперативге биригип утуп алдык проекттен. Элибиз колдоп, өзүбүздүн айыл жергеси колдоп, Кара Суу айыл өкмөтү. Утуп алып, азыркы учурда ачылышын кылып отурабыз. Мындан нары биз ушул кооператив менен биргеликте өтө чоң иштерди кылабыз деген ниеттебиз. Келечекте жакшы бир турларды уюштуруп, туризм тармагын өнүктүрөбүз деген ниетте баштап отурабыз. Кудай кааласа, алдыда максаттарыбыз өтө чоң. Аксы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан атайын стратегиялык план кабыл алганбыз. Ошол стратегиялык планыбызда эң приоритеттүү багыттардын бири бул туризмди өнүктүрүү болчу да. Ошонун аркасы менен органикалык продукцияларды сатып алчу. Анан кош колдоп ушу Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Арис тарабынан ишке ашырып, ушул бизнес партнерлор ушундай 29 боз үй шарчаларын уюштуруп берди. Бул 1000 мәртебе ыраазычылык. Өзгөчө чоң ыраазычылык бул министрлер кабинети тарабынан ошо президентибиз ушул каражаттарды ратификациялатып, ушул жерге элдин катмарына жеткизүү бизге өтө маанилүү. Элге кылган жакшылыктар Кудайдан кайтсын сиздергечи. Дайым жолуңар сызык болсун, досторуңар көп болсун, душманыңар жок болсун. Дайыма жакшылык үчүн күрөшүп жүрө бергиле. Аллаху акбар.